Биз азыр аябай чоң Кыргызстан үчүн, жалпы Борбор Азия үчүн десем да болот, жаңылык болуп атат. 200 сааттан музак саатты алды, түшүмдү берди. Бул менин оюмча бүгүн тарыхый чечим болуп атат. Ушул тарыхый биз кызматташуу болуп атат. Биздин ассоциация менен университет Дэвис менен азыр мына чоң келишимге кол коебуз. Урматтуу биздин мөмө өстүрүүчүлөр ассоциациянын мүчөлөрү, урматтуу кыргызстандыктар, биз азыр аябай чоң Кыргызстан үчүн, жалпы Борбор Азия үчүн десем да болот, жаңылык болуп атат. Биз азыр UC Davis'тин өкүлдөрү менен Кыргызстанга булар тарабынан корголгон эң бир жаңы көчөттөргө, жаңы сортторго Кыргызстанда өстүргөнгө мүмкүнчүлүктү ачып атабыз. Азыр ошол боюнча келишимге кол коюлуп атат. Бир дагы ушул бияктагы көчөттөрдүн сорттору Кыргызстанда өстүрүлбөйт. Биздин аймакта, керек болсо СНГде мындай сорттор өстүрүлбөйт. Анан менин оюмча бул аябай жакшы прогресске жардам берет. Анткени бул жаңы сорттор булардын ооруларга аябай туруктуу, түшүмдүүлүгү дагы аябай эле чоң, жакшы. Андан тышкары даам жагынан дагы булар жаман эмес, жакшы. Анан биздин экспортко, биздин баарыңар билесиңер, 2030-жылга чейин биз $1 миллиард экспортко чыгаруу максатты койгонбуз. Анан ушул максатка жетиш үчүн алыскы мамлекеттерге жеткире тургандай өзүнүн жана кулпунай терилгенден кийин ал сактоо мөөнөтү аябай узагыраак болуш керек да. Анан бул сорттор как раз ошо бүт биздин талаптарга жооп берет. Сактоо мөөнөтү узун, даамы жакшы, түшүмдүүлүгү биздикинен салыштырмалуу 3-4 эсе көбүрөөк, азыркы мүмкүн даже 5 эсе көбүрөөк түшүмдүк бере турган көчөттөр, сорттор. Андан тышкары ошо ооруларга, көбүнчө ооруларга туруктуу. Бул сорттор боюнча кийинчерээк дагы биз маалыматтарды беребиз. Бул ошол Royal Royce, Valiant, Victor, Warrior жана Moxie деген эмелерге биз азыр ушундай эксклюзивдүү жакшы келишимге кол коюп атабыз. Буюрса, бул чоң Кыргызстанда прогрессти жасагандын башаты деп айтсам болот. Жанында отурган киши бул Исаака Рейнвотер. Бул университетте ушул башка мамлекеттерге укукту берген жагынан адис. Анан ошентип кайсыл мамлекетке эмне жөнөтсө болот, болбойт дегендер аныктайт да. Мисалы үчүн биз Исаак менен мен бияка Америкага апрель-май айларында 1,5 айдан бери жүрүп, булар менен байланышка чыгып, аябай көп аракет кылгам. Анан аягында результат катары биз Кыргызстанга адистерди алып келгенбиз. Кыргызстанда агрономдордун мектебин ачканбыз. Анан ошол жыйынтык катары дагы мына бияка келип калдык Америкага. Ага чейин көп айлардан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканбыз. Булардын талаптарын билип, Кыргызстанда буларды башка, мисалы үчүн, урдалып эч жакка мындай сатылбаш керек да, булардын баарычы бул сакталып туруш керек. Биз ассоциация катары ал көзөмөлдү өзүбүздүн колубузга алабыз. Анан бул мен мисалы үчүн айтып кетейин, Альбион, белгилүү биздин Альбион сорт, бул 2003-жылы ушул UC Davis университеттен жасалган да. Бул уже эски сорт, ал булар тарабынан корголбойт. Бул сорттор болсо, бул азыркы биз сүйлөшүп аткан бул 2019-жылы чыгарылган, дүйнөгө чыгарылган сорттор болуп саналат. Бул эң акыркылар эмес, бирок жаңы сорттордун бири. Ошол үчүн бул менин оюмча бүгүн тарыхый чечим болуп атат. Ушул тарыхый биз кызматташуу болуп атат. Биздин ассоциация менен университет Дэвис менен азыр мына чоң келишимге кол коебуз. Чынында биз Кыргызстандын мөмө өндүрүүчүлөр ассоциациясы менен бул келишимди түзүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздердин өлкөдө биздин сорттор үчүн чоң потенциал бар экенин көрүп,
Айрыкча буга чейин Альбион сортун абдан жакшы өстүрүп келген экенсиздер. Биз чыгарган Кулпунайдын жаңы сорттору жогорку түшүмдүүлүгү жана мөмөнүн сапаты менен бул тармакты жаңы деңгээлге өзгөртүүгө чоң таасир этет деп ишенем. Ошондой эле долбоордун бир бөлүгү катары Калифорниянын Дэвис университети менен кызматташып жатканыңыздар сүйүндүрөт. Мөмө ассоциация менен биргеликте бул тармактын жаркын келечегин жаратууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. Келишимге кол коюу үчүн атайын Кыргызстандан делегациянын келип, бул мүмкүнчүлүккө ээ болгону абдан көз кубантты. And then I will route this to my supervisor who has the final signature and it will be finalized. Бул болсо ушул кол койгонго укугу бар болгон кишиге өткөрүп берет. Анан бул кол коюлат. Биз тараптан кол коюлуп туруп, анан кайра бизге биздин экземплярыбызды өткөрүп берет. Thank you. Sir. Yeah.